Италиядагы Сицилия аймагы көптөгөндөргө начар жагы менен белгилүү десек болот. Анын себеби ал жер 20-кылымдагы эң эле атактуу кылмыш тобунун мекени катары элге таанымал болгон. Ал сицилиялык мафия башкача аты биздин иш, өз тилинде аны Коза Ностра деп коюшат. 19-20 кылымдарга бүткүл Италияны андан соң Американы дүңгүрөтүп турган мафия уюму өзүнө кеңири соода иш чөйрөлөрүн камтып, далай убакка чейин калк арасында коркунуч туудуруп турган. Бүгүн биз силер менен Коза Ностра аттуу сицилиялык мафия жөнүндө эс салып кетмекчибиз. Негизи Коза Ностра жана мафия сөздөрүнүн мааниси бирдей болуп калган. Ал жеке Сицилиядагы кылмыш топтунун аталышы болуп эсептелет. Бирок Италиянын башка аймактарындагы топтор өздөрүнүн бөлөк аттар менен атап келишет. Жалпысынан Италиядагы мафия кылмыш топтору 10-кылымда эле пайда боло баштаса, Коза Ностра жаңы өзгөчө кылмыш чөйрөсүндөгү уюм катары 19-кылымдын аягында гана түзүлгөн. Сицилиялык мафиялар башка кылмыш топтордун өзүнүн өзгөчө белгиси менен айырмаланып, анын курамын жада калса атасы дагы, энеси дагы жана башка жакынкы туугандары дагы түзүшкөн. Бул көрүнүш кылмыш тобунун жөнөмдүүлүгү үчүн абдан чоң таасирин берген. Себеби мыйзам алдында жоопко тартылууга келгенде, топтун ар бир мүчөсү өзүнүн өнөктөштөрүнүн кылмыштарын жашырганга чоң себеп болгон. Анткени сот алдында энеси баласына же иниси агасына каршы көрсөтүү кылбашы анык. Бул тууганчылыктын көрүнүшү кийинчерээк италиялык бандиттердин ардак кодексине айланып, Омерта деген атка конгон. Андагы эреже боюнча бир дагы бандит кылмыш тобунун мүчөлөрүн өлүм коркунучунда полицияга сатууга укугу жок. Кимдир бирөө күбө катары көрсөтмөсүн бере турган болсо, аны акырына чейин изине түшүп таап алган жана айрым учурларда жакынкы туугандары менен биргеликте жазага тартылган. Мындай көрүнүштүн айынан полиция 1980-жылдарга чейин кылмыш топторго каршы күрөшүүдө эч кандай маанилүү ийгиликтерге жетишкен эмес. Мафия деген сөздүн келип чыгышы ар түрдүү божомолдорго ээ. Бир болмуш боюнча Италиядагы 1268-жылдагы сицилиялык тургундар Франциядагы монархтардын башкаруусуна каршы көтөрүлүш баштап, бүтүндөй бийликти кууп чыгарышат. Сицилиянын мурдакы падышачылыгы ал көтөрүлүштү каржылап, партизандар арасында Morte alla Francia, Italia Annellia деген туу чакырыгы пайда болгон. Аны баш тамгаларынан кыскартышып мафия деп коюшкан. Анын которулушу Францияга өлүм, Италияга дем. Дагы бир божомол боюнча арабтардан келген сөз деп, анын мааниси боюнча өз кызыкчылыктарын мыйзамсыз кысымга алуудан коргоо укугу деп эсептелет. Бул термин Сицилия аймагы арабтарга таандык болгон учурда келип чыккан. 9-10 кылымдарда араб каракчылыктарынан жээктеги кемелерди коргоо үчүн элдик күжүрмөн топтору түзүлгөн. Бул куралдуу күчтөр үй-бүлөлүк династияга таандык болуп, 2 кылым бою Италиянын аймактык деңиздерин коргоп келген. Бирок деңиз каракчылыгы бүтүндөй кырылып жок болгондон соң, мафиозо атында калган коргоочулар тобу жумушсуз калышып, тоноо, зомбулук, рэкет сымал иштерине өтүп кетишет. Булар шантаж, опузачылык, тоноо, саясатчылар жана соодагерлер чөйрөсүн коргоо иштерин жүргүзүп келишкен. Ушундан улам алгачкы кылмыш топтору сымал уюмдар түзүлүп баштайт. Жөнөкөй карапайым дыйкандар болсо бул жаңы коом өкүлдөрүнөн аябагандай коркушуп, сыйлашып, ошондой эле суктанып да келишкен. Ошентсе дагы мафиози топтору жергиликтүү элди колониалдык Испаниянын бийликтеринен коргоп келишкен. Себеби Испания падышачылыгы Италия жерлерин жөнөкөй ресурс катары колдонушуп, элин талап тоноп, опузалап турушкан. Кантсе дагы мафия уюмдары айыл жергелериндеги жер ээлеринин кызыкчылыктарын көздөп келген топ катары негизделип келсе дагы, кийинчерээк ал күч алып, кылмыш иштеринин көптөгөн багыттарын камтып келе баштайт. Ал топтор бара-бара акырындык менен 19-20 кылымдарда чоңдогон соода шаарларга көчүп өтүшүп, күчтөрүн бекемдеп, жашыруун курал-жарак жана баңгизаттар соода базарын колго алышып, өз көзөмөлүнө көңүл ачуу индустриясын ээлеп алган. Мафия саясатка кийлигишүүсүн бүтүндөй ишке ашырып баштайт. Андагы айрым кандидаттар жана саясатчылар мафия мүчөлөрүн админ ресурс катары пайдаланып, алдыдагы шайлоолорго түзмө-түз таасирин тийгизип, добуштарды топтоп турушат. Өтүп кеткен кандидаттар өз кезегинде бандиттерге ар кандай кызмат көрсөтүп, колдоочулук кылып турушкан.
Натыйжада Рим бүтүндөй мафия жана коррупциянын кучагына батып кетет. Алардын адамдары бүт тармакта таркап кетет. Полиция бөлүмдөрү жана соттордон тартып, Сенат палатасына чейин өз кишилери көзөмөлдө турушат. Акыры барып, өткөн кылымдан тартып Сицилия мафиясы бүтүндөй Италияны колго алышат. Бөтөнчө ал жактагы Каморра жана Индрагента аттуу кылмыш кландары күчкө киришет. Мында бандиттик түзүлүштөрдүн автономдуулугу жана көз карандысыздыгы баса белгиленип, аларга океанды кесип өтүүгө жана жаңы жарыкка өзүнүн таасирин жайылтууга мүмкүндүк берет. Ошондон улам атактуу Аль Капоне сыяктуу италиялык мафиозилердин жашоосу даңазалана баштайт. Экинчи дүйнөлүк согушта Италиядагы улутчул фашисттер тобу мафия урулук кландарын ырайымсыздык менен кырып, жок кылып тургандыктан алар Америкага көчүп кетүүгө аргасыз болушат. Ошол себептен Коза Ностра өзүнүн кыймылын Америка Кошмо Штаттарына өткөзүп, ал жактагы кылмыш чөйрөсүн бүтүндөй ээлеп алган. Согуш аяктагандан кийин Коза Ностра өз мекенине кайтууну туура көрүп, башка кылмыш топтору менен биргеликте өзүнүн күчүн күчөткөн. Бүгүнкү күндө мафия күчтөрүнүн Россия жана Европанын кылмыштуу топтору менен тыгыз биргелешкен иштери белгилөнүүдө. Коза Ностра мафиянын түпкү курамы катары өз карамагында башкаруучулук түзүлүшкө дагы ээ жана Купола аттагы башкы кеңешин түзүшүп, кылмыш топтордун пирамидасынын башында турат. Топ башчысы Босс өз карамагында бир нече кеңешчилерге ээ болуп, жана ага мафия топторунун башчылары түздөн-түз баш ийип турушат. Кылмыш уюму өзүнүн курамына жакынкы туугандарын жана ошондой эле көп учурда өзүнүн эсебинде көптөгөн кылмыштарга ээ ашынган кылмышкерлер менен толуктап турушат. Албетте, уюмга алардан мурда алар көптөгөн текшерүүлөрдөн өтүшүп жана ар кандай кепилдемелердин негизинде каралат. 1980-жылдары мафиялык топтор арасында согуштун натыйжасында 40% жакын топтун мүчөлөрү жоготууга учурашып, моралдык соккуга кабылышкан. Ошонун кесепетинен мафиозинин жаңы муундары мыйзамга дал келген бизнестерге өтүшүп, бирок кылмыш уюмунун салтын сактап, омерта ардак кодекси, шантаж, опуза, коркутуу иштерин жүргүзө беришкен. Мисал катары, мындай мыйзамдуу иштердин бири бул Палермо жергиликтүү башкармалыгына суу ресурстарын кысым аркылуу сатуу иштерин жүргүзүшүп, Коза Ностра тобу аймакты суу менен камсыздоо жумуштары тарабынан монополистке айланып кеткен. Жана ошондой эле Евросоюзга мөмө жемиш түшүмдөрүн сатуу боюнча субсидияларды өндүрүшүп, иш кагаздарына чирип кеткен же жок болуп кеткен жемиштерди түшүрүп пайда көрүп турушкан. Кантсе дагы азыркы заманда маалымат технологиясы күчтөнүп, коррупцияга жана бандиттерге каршы күрөшүүлөр күчүнө киришсе дагы, Коза Нострага окшогон уюмдар көптөгөн өлкөлөргө баш менен кирип кеткен. Анын үстүнө алардын аброю эл арасында даңазаланып, кылмыш чөйрө Спрут, Крестный отец, Бригада сыяктуу сериал жана романдардын каармандары катары атагы чыгып келе берет. I'll be